Табылдыны коюп келип супарадан бата кылып чыгарыбыз менен эмеле ачык турган күн чака менен төккөндөй төгүп жиберди. Буга чейин да далай жолу ушундай болгон. Эмне себептен адамдардын көз өткөндө такай күн жайт деп, бирок такыр жообун таба албаган суроо башыма дагы келип туруп алды. Жолдо келатып Табылдынын Түркиядан телефон чалганын, ага дейре бир жолу да антип чалбаганын, сүйлөшүп бүтүп эле эсимден чыга элегинде жазып коеюн деп ошондо кагазга шашып жазганымды эстеп үйгө жетерим менен ошол кагазды табайын деп ойлодум. Табылды мага 2015-жылдын 4-мартында жума күнү Бишкек убактысы боюнча саат күндүзгү 1:10 өткөндө чалган экен. Ал мени менен супарадан, чоңкурчактан чалып сүйлөшкөндөй эле Германиядан чалып сүйлөшүп турчу. Кийин деңиздин жээги өпкөгө жакшы экен дешкенден Түркияга которулганын, Аскар Салымбеков жардам бергенин, буюрса жакшы болуп калганын, жакында бара турганын айткан. Бирок качан чалбасын, кандай чалбасын өзүн суратпай эле, а дегенде китепти анан өзүмдү сурачу. Андан кийин Нуралыны баратпайды сурачу. Китепти эмне кыласың? Өзүң кандайсың десем, өзүм сонун, буюрса жакында барам, айыктым дегенден башканы айтчу эмес. Анан ошол күнү чалып эле, агындылар кандай, 2000ден канча калды деди. 700төй бар. 500 калганда кайта чыгар Шаке. Жаз, тынбай жаз, деди да. Ушундан кийин анын үнү таптакыр өзгөрүп, чиросунан жанып кеткен жиптей бошой түштү. Кээде баладай болгон жаным Табылды оорубай этпей эле, акчасы жетиштүү неме Германияны бүтүп, Түркияда саякаттап жүргөнсүп сезилип, кайра ичимден Кудайга тобо кылаар элем. Ошол ооруп жыгылгандан көз өткөнгө дейре такыр кайратынан жанбаган катуу Табылды, күчтүү Табылды акыры ажал деген бар экенин, ажал акыры анын жаткан жерине келип айланып, колдон буттан тартып, турайын десе тургузбай кармап турганына көзү жетти окшойт. Мени дайыма жетим акчалуу болгон жыргал бекен деп тамашалаган Табылды. Нуралыны болсо, сен эми Шакеге эле шоопур болуп ал, экөөбүз эми ушул жетимге кызмат кылалы деп тамашалаган Табылды. Чоңкурчактагы жумушчуларына, мээң иштейби? Алдагы ташты кырынан койду бедим беле деп кыйкырган Табылды. Эс алганы келген жыты тааныштарга, бу деген чет эле, дагы көрөсүңөр, тетиги кырдын алды бүт боз үй болот, могу жол суу самырга чейин барат деген Табылды. Акчалуу тааныштарына, дагы баланча миллион жетпей жатат деген Табылды. Акка моюн сунуп, мен жаткан бойдон олтура албай калдым. Шаке, шайым жок деп үнү каргылданып жашып кетти. Анын алсыз, жансыз аргасы кетип, айласын таба албай тургандагы үнү мага көз жаш менен аралаш чыккансып сезилди. Артынан дагы бирдеме деп сүйлөгөндөрүн телефондун шуму басып салды. Эмне дээримди билбей, ал жакта саат канча болуп калды дедим. Күндүзгү саат 9 болуп калды. Арыктадым. Жаңыл жаман болуп жатат деди. Табылдынын жанында жаңыл жок экенин ошондо түшүндүм. Жаңыл болгондо ал минтип жашып сүйлөмөк эмес. Балдар бардыбы? Баары келип кетти. Апама айтпагыла дедим. Нуралы кайда, баратпай иштеп жатабы деди. Жакшы жүрүшөт дедим. Дагы жашып кетти. Улам токтоп сүйлөп, улам бошой сүйлөп, улам эмне деп атканы угулбай баратты. Олду айланайын Табыкай, эми кандай кылабыз деп телефон менен кошо тегерендим. Бул жака келсең болбойбу десем, болбойт деди да телефону өчүп калды. жылдын 4-марты жума күнү ал ушинтип чалды. Бирок эртеси сүйлөшсөм кечээки Табылды жок. Кечээ эмне болдуң десем, эмне болуппун, эчтеке болгон жок. Баары жакшы, жакында барам деп койду. Акыры такыр эле айла болбой калганда Табылдыны Бишкектеги үйүнө ап келишти. Нуралы экөөбүз көрүп баралы десек, жакында айгам, ошондо келесиңер деп келтирбей койду. Көрсө намыскөй Табылды азаптуу дарттан арыктаган кебетесин кишилерге такыр көрсөткүсү келбептир. Ушундай оору менен ооругандар бу дүйнөдөн кетип баратып, өздөрүнүн кебетесин эч кимге көрсөткүсү келбей калат экен. Табылды биздин эсибизде мурда кандай болсо, ошол бойдон калгысы келди окшойт. Ошол бойдон калды. Табылдынын ооруганга чейинки кездерин эстедим. Экөөбүз Кудайдын кут тумушкүнү телефон менен сүйлөшчү элек. Жетим кандай, эмне жаңылык бар дечү. Мен кимдер чалганын, кимдер келип агындыларды алып кеткенин төкпөй чачпай айтып чыгам. Табылды менден бир күндө бир киши китеп сатып алса да кубанат. Бирдеме жазып атасыңбы дейт. Балиени жазамбы? Бизнеске үйрөтүп салып, эсиде артымдын баары эле бүгүн канча киши чалар экен.
Бүгүн канча киши ките алар экен болуп калды. Баягы Асанкулдун инисине окшоп дедим. Асанкулдун иниси эмне болду эле деди. Илгери куудул Асанкулдун иниси иче берип алкаш болуп кетиптир. Анан бир күнү айылынан кабар келет. Иниң арагын таштап айылдын молдосу болуп алды деген. Анан Асанкул учурашып келейинчи деп барып калдым дейт. Барсам баягы иним жок дейт. Башына топу кийип, колуна теспе кармап, мандаш урунуп, үргүлөп молдо болуп калыптыр дейт. Кудай ичине ыйман салса батыл ушинтип калат тура деп ичим жылып олтурсам, сырттан ит үрүп калды дейт. Иним ошондо катын сен эшикке жөн мен терезени карайын деп эле атып турду. Көрсөм молдо болгондон баштап ит үрсө эле айылда ким өлдү болду экен деп катын эшикке өзү терезеге чуркап турат экен. Анан атаң көрай, молдо болгондон көрө алкаш болуп жүргөнүң жакшы эмес беле дедим да, нанооз тийбей кайра жөнөдүм деген эле. Анысы кандай сен да мени бизнеске үйрөтүп салып, телефон чыретсе эле дагы ким китеп алар экен деп эле телефонго чуркап калдым. Башка эрмегим жок. Ит аягын кайтаргандай керелден кечке телефонду кайтарчу болдум. Эси дартыма акча дегендин азгырыгы жаман болот экен. Жаскым да келбей калды десем, раматлык кат кырып күлгөн эле. Кайран гана табылдым. Менин Турдакын Усубалиев менен өмүр байланышым болгон эмес. Ал тургай а киши Асаба Гезитин жаптырып, анын 7 журналистин сотко бергенде соттолгон журналисттердин бири мен болгом. 2015-жылдын 7-сентябрында Турдакын Усубалиевдин дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу кабарды Кыргызстандын бардык массалык маалымат каражаттары дүйнөгө жар салды. Ошондо бир өкүнгөнүм, айрым басылмалар, анын ичинен өзүм иштеген Азаттык радиосунан чыгып сүйлөгөндөр Турдакын Усубалиев тууралуу жаманаттуу сөздөрдү айтып жаткандыгы болду. Жок дегенде сөөгүмүз да канча жамандабай кое турушса болбойбу? Биздин элде көз өткөн кишини ур тепкиге алган жосунсуз жорук качан бар эле деп чындап эле капа болдум. Эртеси кечке жуук де-факто гезитинин башкы редактору Амантур Мусагулов телефон чалып, эртеңки чыга турган гезитке Турдакын Усубалиев жөнүндө макала жазып бербейсизби деп калды. Кантип жасам? Өмүрү Усубалиев менен кол кармашып көрбөсөм, билбесем дедим. Усубалиевдин жакын кишилеринин бирин да таба албай койдум. Жазып бериңизчи. Канча болсо дагы гезиттен орун берейин деп көшөрүп туруп алды Амантур. Анан ойлонуп отуруп жазса жасайын дедим ичимден. Усубалиев жөнүндө макала жаздырган бир гана принцип Усубалиев Кыргызстан деген мамлекетти куруп жаткан кезде балким бойго бүтө элек, балким төрөлүп, бирок өз алдынча сийип чычканга жарай элек балдардын бүгүн чоңоюп чочоюп алып, ал тургай демократка айланып алып, салт да жок жосунду жасап, маркумдун сөөгү муздай электе жаманатты кылып шыбап тургандыктары жаныма баткандыктан болду. Сизди сынай турганда, сизди сурай турганда биз эмес. Кыргызстанда күндө айлангандай Усубалиевди айлангандардын баары коммунист болгон. Эң чоң коммунист Усубалиевдин өзү болгон. Калгандарынын баары ал кишини айланып турган. Коммунист болбосоң айланганды мындай кой, жанына жакын жолотучу эмес а кезде. Өсөм деп карьера кууган, мансап кууган, кызмат куугандардын баары а дегенде Компартияга мүчө болуп алып, андан ары карай кетчү. Анан жасаган иши менен, жакшы жүрүм туруму менен, кайнаган деми сайраган тили менен Усубалиев башкарган СКнын элегинен өтчү. Тили орусча чыкпай, жалаң кыргызча чыккан мендейлерди эшиктен киргизчү эмес. Бул чындыгында Усубалиевдин эмес, Москванын, Кремлдин талабы болчу. Жаман иштегендерди, жалган сүйлөгөндөрдү, экиден катын алып көпкөндөрдү, колу туткак ууруларды, паракорлорду, өкмөттүн мүлкүн өзүнүкүндөй көрүп, чыдабай кетип жеп жибергендерди, кыз зордукта ийген айбандарды элдин арасынан кыл сууургандай сууруп чыгып соттоп турчу. Бүгүнкүдөй миллиондорду жутуп коюп, анан камаласың дээри менен бир заматта рак болуп жата калып, анан ага жашап турган үйүн түрмө кылып берип, айыкканча кайтарып олтурбай эле колуна кишен салып туруп СИЗОго алып барып тыкчу. Адам өлтүргөндү, мамлекетке чыккынчылык кылганды, казынаны уурдап жегенди ит аткандай атып салчу. Мыйзамдан мурда тартип иштечү. Тартиби барлар иштечү. Мен коммунист боло албадым. Болтурайын деген таанышым да болгон жок. Коммунист болбогондугум үчүн кезинде Турдакын Усубалиев баш редактор болуп иштеп кеткен Советтик Кыргызстан гезитине кабарчылыкка жарабай калгам. Ал кезде биринчи коммунисттигиңди, андан кийин гана адамдыгыңды сурашчу. Асабада иштеп турганда аксакалга тис салгандардын ичинде мен да болгом. Ошондо оюндан от тутантып алганбыз.
Ал Тургай ачуу менен ага акарат айткан бир паласа ырымды жарыялап да жиберген. Улап жасмакчы болгондо агам Жаныбек Турсунов токтоткон. Азыр ойлосом Усубалиевке асылабыз деп асабачылар Крыловдун тамсилиндеги пилгүргөн кандек болгон экенбиз. Маркум Салижан аке Шабдан Баатыр менен Алымбек датканы Кыргыздын ханы дешет. Эй, каяктагы хан? Хан болсо эки коктунун ханы болгон чыгар. Ал эми биз билген кийинки тарыхыбызда бүтүндөй Кыргыздын башын бириктирип, бир мамлекет кылып башкарып турган жалгыз ханыбыз Усубалиев болду. Хан деп ушул кишине айтса жарашат дечү. Кыргызстан Усубалиевдин тушунда илим билимдүү болду. Кыргызстан айыл чарбасы өнүккөн агрардуу, өнөр жайы өнүккөн индустриалдуу өлкө болду. Хан төндүрүү боюнча Украинадан кийинки экинчи орунда турчубуз. Мен Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу заводдо фармовщик болуп иштегем. Биздин заводдон чыккан пресс-подборщиктер СССРдин 15 сайыстык республикаларынын бардыгына, социалисттик өлкөлөргө, ал Тургай Африка өлкөлөрүнө чейин экспорттолуп турчу. Кадрлардын начардыгынан бүгүн Бишкектин бир көчөсүндөгү таш тандыны кантип тазалайбыз деп бир күн кечке жыйналыш кылып калган заманга жетпедикпи? Усубалиевдин маалы болсо кулма түбөңдүү жетекчилерди Кыргыздын каада салтын жакшылап үйрөнүп келгин деп же алайга, же ат башыга айдап жибермек. Же болбосо бүйрөгө салып туруп Ала Тоо аянтынын эл көп баскан жерине тирсегинен илип коймок. Бакиевдин тушунда лицензиясын 300 сомго талап алган шылуундар бүгүн миллиондорго сатып жүргөн ген чыкчу жерлердин баары Усубалиевдин маалында чалгындалып изилденген. Кыргыз мамлекет үчүн бул киши жасагандай эмгекти балким ага дейре жасаса ыраза кылып жасаган чыгар. Бирок бул экөөнөн башка эч ким жасай элек. Кудай күбө. Кыргызстан Усубалиевдин доорунда гана чындап гүлдөп өскөнүн бүгүн акыл эси ордунда бар адамдардын бири да тана албайт. Нарын дайрасындагы гесттер, суусактагычтар, жолдор, филармония баштаган маданий жайлар, театрлар, улуттук китепкана, тарых музейи баш болгон имараттар, комбинаттар, завод, фабрикалар, окуу жайлары, мектептер, бала бакчалар, Орто Азиядагы эң чоң цемент заводу, эл аралык Манас аэропорту жана башкалар баарын санап чыгуу мүмкүн эмес. Республиканын бардык аймактарында Усубалиевдин мамлекет үчүн жасап кеткен албан эмгектеринин изи калды. Агестеги айткандай, дегенин дегендей аткарган Кремлдин төбөлдөрүнүн тилин таап, болгондо да Юрий Андроповдун жеке көзөмөлүнө таянуу менен келечекте топурагын тоз кылып, казып жок кыла турган, кесепети кереметтүү ысык көлгө тие турган Кызыл-Омпол долбоорун токтотурган Турдакун Усубалиев болгонун бүгүн көбү биле бербейт. Өзбекстандын ошол кездеги биринчи секретары КПСС БКнын саясий бюросунун мүчөлүгүнө кандидат Шарап Рашидовдун өкүм зордугуна, Совет министрлигинин чечимдерине карабай, көгөрүп түшүндүрүп, моюн толгоп жатып, чаткал менен соң көлдү бербей сактап калган эле эмне деген эрдик. Дүйнөгө дүң болуп кыргыз керемети аталган кыргыз кино өнөрүнүн атак даңкы дал ушул Турдакун Усубалиевдин дооруна туш келет. Адабият менен маданият дал ушул кишинин тушунда өсүп өнүккөн. Чыңгыз Айтматов менен Төлөгөн Касымбековдун, Муратбек Рыскулов, Бүбүсара Бейшиналиева, Болот Миңжилкыев, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова, Тургунбай Садыков, Гапар Айтиев, Асанхан Жумакматов, Советбек Жумадылов, Калый Молдобасанов, Насыр Даблесов, Уран Сарбагышев, Чолпонбек Базарбаев, Рейна Чокоева, Айсулуу Токонбаева, Хусейин Муктаров, Сүймөнкул Чокморов, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаровдун доору ушул кишинин камкордугунун аркасында өнүккөн. Тургунбай Садыковго Лениндик сыйлыкты, Саманчынын жолу балетин жараткан Калый Молдобасановго, Уран Сарбагышевго, Айсулуу Токонбаевага СССРдин мамлекеттик сыйлыгын Кремлге чалып атып алып берген да Усубалиев болгонун. Болот Миңжилкыевди Италияга вокалисттердин дүйнөлүк мектеби болгон Ласкалага окууга жиберип камкордук көргөн да Усубалиев болгонун. Сүймөнкул Чокморов үчүн жападан жалгыз гемодиализ аппаратты Москвадан алдыртып келип орноттуруп, ден соолугун сурап турган Усубалиев болгонун. Биз унутсак да Кудай унутпас. Ал эми Кудайын тааныбагандар үчүн далилдеп турган кагаздар бар экени белгилүү. Кыргызстанды 25 жыл башкарып турган адамдан кемчилик кетсе кеткендир. Кемчиликсиз адам болчубу? Кемчиликсиз Кудай гана эмеспи? Жесе балким 25 жыл ичинде 25 кой жегендир. Бирок Усубалиев башкарган 25 жыл менен
Егемендик алган 25 жылды салыштырып көрөлүбү? Еврейлердин мыкты дегендеринен билим алган Аскар Акаев көрсө кара билимдин эмес, кагаз билимдин, көөдөн билимдин эмес, көйрөң билимдин кишиси турбайбы? Калк башкарганга кара билим болбосо, кагаз билим түккө турбастыгы мезгил өзү көрсөттү го. Эзелтен эл башкаргандардын көзү көчүгүндө эмес, көкүрөгүндө болбоду беле. Ошол көкүрөгү билимдүү Исхак Разаков, Абсамат Масалиев, Турдакун Усубалиев казынадан 5 сом жедиби? Көр дүйнөнүн көтүнөн түшүп кабат-кабат хан сарайларды салдыбы? Кымбат машинелерди миндиби? Калп убадаларды берип кутурдубу? Элин сызга олтургузуп талап тонодубу? Көп катын алып көптүбү? Кудайды кырасак болбойбу? Бүгүн эми 5 миллиардтап акча жеген Акаев менен Бакиевди актайбыз деген кишилер, ап келебиз деген кишилер ачып кычыган сөзүн көтөрүп, аштой берген жерлерде былжып арабызда жүрүшөт го. Анан 5 сом жебеген Усубалиевди кантип күнөө ойлойсуң? Кезинде Акаев кайдагы бир колхоздун башкармасы президент болду. Демократиялык принциптерди билбейт деп Лукашенкого күлделе го. Эми күлгөнгө күлө жетем деп Кудай өзү айткандай, бүгүн ал студенттерди кагаз билимге сугарып, чет жерде күлүп олтуруп калбадыбы? Болбосо Акаевка Кудайдан ченебегендей шанс берилбеди беле? Берилгенде да элдин колдоосу менен берилди эле го. Анда Разаковтан, Масалиевден, Усубалиевден калганы иманыбыз да, пейдибиз да таза кеселе го. Москвасыз эчтеке чече албайт. Маймыл деп Масалиевди, Оруска басып берди деп Усубалиевди шылдың кылчу элек. Биз бүгүн эми ушул кишилердин арбагына өзүбүз шылдың болуп олтурабыз го. Көрсө принцибинен жанбаган, ишенимин сатпаган, абийири, ыйманы таза, айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарган, ууру кылбаган, ушак айтпаган, ууру кылгандын уйкусун бузган, чектен чыккандарын чегерадан ашыра кубалаган, бүтүндөй өмүрлөрүн эл жерине арнап өткөн кыргыздын мыктылары ушулар турбайбы? Биз билип жүрө турган, биз таанып жүрө турган, биз сыйлап жүрө турган, сыймыктанып жүрө турган, биз мактанып жүрө турган кишилерибиз ушулар турбайбы? Акаев эмне кылды? Аш көрбөгөн эмедей ашады, жашап көрбөгөн эмедей жашады, элди ач көстүккө, дүнүйө кордукка үйрөтүп туруп баса берди. Усубалиев куруп кеткен мамлекеттин байлыгын заматта жер менен жексен кылды. Кече эле лабораториясында чычканга тажрыйба жасап жүргөн кагаз билим окуучусу Акаевке тери менен бир заматта чириген бай болуп чыга келди. Калкты кара өзгөйлүк, каракчылык каптады. Элестүү айтсак, Усубалиев 25 жыл бою курганды Акаев 25 күндө жок кылды. Калганын Бакиев кайсады. Бирегей завод тургай бир теменесинин көзүн сындыртпай, уурдатпай, тонотпой сактап калган Эркибекем Лукашенкону көрүп туруп, өнүгүү жолу менен батыштын көзүн кызартып, Американын ичин күйгүзүп келаткан Кытайдын президенти Си Цзиньпин бекеринен Белоруссияга суктанбаган чыгар. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.